Кыргызстандагы 7 миллион калктын 6 миллион 700 миңи үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда каттоого алынган. Анын ичинен 4 миллион 900 миңи медициналык жактан камсыздандырылса, калганы камсыздандырылбай калган катмарга кирет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык, эми алардын бардыгы камсыздандыруу полисин алууга тийиш. Анын баасы бир жылга 1500 сомду түзөт. Страхованиянын максаты эмне? Баарын ахват кылып туруп, бул деген жанагы программа государственных гарантий деген бар. Ошо программа гарантийдин негизинде застрахованный граждандар льгота менен лечение больницалардан алат. Анан деген семейный врачтар бар. Ошондо семейный врачтарга приписанный болуп туруп, анан деген обращение кылса, ауруп калып, семейный врачта бир чоң программа иштейт. Бизде дагы дополнительная программа ОМС дейт. Бул деген льготный рецепттер жазылат. Мамлекет тарабынан негизинен 6 категориядагы жарандар камсыздандырылат. Алар 16 жашка чейинки балдар, пенсионерлер, социалдык жөлөк пул алгандар, жумушсуздугу боюнча каттоодо тургандар, фермерлер жана социалдык фондко төлөм жүргүзүп тургандар. Жакынкы жылдардан бери бул категорияга кош бойлуу аялдар да киргизилген. Ошондо выпадать этип калып атат, жанагы 16 жаштан кийин уже окуусун бүтүп кеткендер, анан 21 жаштагы 21 жашка чейин, если жогорку окуу жайда очно окуп атса, ал дагы азыр застрахованный болуп атат. Анан ошо мен айтып кеткен категорияларга такыр кирбегендер, жанагы отчисление төлөбөгөндөр, мындай айтканда үйдө отуруп же мындай частный иштеп жүргөндөр, алар ошо кирбей калып атат. Анан деген больницага жатканда алар деген максимальный уровень оплаты төлөп калышат да. Камсыздандырылбай келген жарандардан сырткары эми өлкөгө окуп иштөө үчүн келген чет элдиктер, кайрылмандар менен качкындар да милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алуусу керек болот. Алар үчүн өзүнчө тариф иштелип чыкты. Полис бир жылга берилгенден 5 күн өткөндөн кийин жарактуу болот. Иностранные граждане тоже обязательное страхование болот. Булар бир жылга алса болот и 6 айга. Ошондо бир жылга иностранный граждандардыкы 18105 сом турса, 6 айга 9052 сом. Толуктоолорду киргизүү боюнча жогорку кеңеште экинчи окуудан өткөн мыйзам коомчулукта да кызуу талкууга алынууда. Көпчүлүгү камсыздандыруунун зарылдыгын айтып, колдоого алышса, каршы пикир билдиргендер да жок эмес. Мыйзамдын алышына көз карашым туура эле. Бул камсыздандырып 1,5 миң сом төлөп иштебеген жарандар төлөп койсо, больницага жатканда өзлөрүнө жеңилдик эле болот да. 3800 сом төлөгөнчө 820 сом төлөгөн оң болот. Ушуну туура түшүнүп төлөп камсыздандырып алса, өзлөрүнө жакшы эле болот. Мен көз карашым туура эмес деп ойлойм да. Себеби ооруган киши өз убагында, өз каалагандай дарыланат болуш керек. Анан милдеттүү түрдө камсыздандыруу деген мындай элдин чөнтөгүнө лишний раз эле кол салуу деген деп ойлойм да. Камсыздандыруунун пайдасы бар, өтө чоң. Азырда мыйзамга өзгөртүүлөр кирип атпай, ошол камсыздандырылган адамдар дары-дармектен боло, доктурга жата кандай болбосун жеңилдиктер болуп атат да ошол жагынан. Анан бул жеке эле кыргыз жаран эмес, чет элден келген качкындар боло, кимдир боло, милдеттүү түрдө камсыздандырылса, бул мамлекетке да, бюджетке да каражат түшүп, жеңил жактары көп болуп атат. Муну колдойбуз. Медициналык жактан камсыздандырылган жаран ооруканага түшүп калса, же болбосо атайын рецепттер менен берилүүчү дары-дармектерди алууга муктаж болсо, 50-дөн 60% чейин жеңилдик алышат. Буга байланышкан маселелер болсо, ММК фондунун 113 ишеним телефонуна иш убактысында байланышып, маалымат алса болот. Ошондой эле ар бир жаран өзүнүн камсыздандырылгандыгын Фомскейжи сайтына кирип, жеке номурун көрсөтүү менен текшерип алуу мүмкүнчүлүгү бар. Алмаз Үкүев, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңалыктары.